биринчиден Сооронбай Шарипович ал жерде жолугуш өткөрүп атат. Алдын алып алган, акчасын төлөгөн, уруксатын алган. Жолугуш өткөрүп уже гимн ойноп атат. Гимн ойногондо бүт электи келип алып уже саламдашып, барып туруп микрофон жууп алып сүйлөп атат. Анан барып анан микрофонду балдар алып койсо, барып алып да Сооронбайга барып алып айтпаган сөзүн баарын айтып атат. Эми Сооронбай Шарипович биздин кандидат да. Жаманбы жакшыбы Кыргызстан Республикасынын кандидаты да. Ошондой эле экөө бирдей да. Бирок эми сыйлап койбой, кандидат сыйлабайт. Тем более ал өткөрүп атат да, туурабы? Бул бир андан тышкары эми жакшы эле мына мен ал кишини сыйлайм, Мадумар. Көп иш кылды, демократ үчүн. Бирок деген Бакиевдин убагында эмне деген гана кызмат иштеди. Мына спикерден баштап, госсекретарга чейин барып, вице-премьер болуп, госсекретар совбез эмнени кылды. Бирок ошол баш кесели менен кан көсөлү менен чогуу жүрүшпөдү. Мына жанышка кийишпеген чапандын баарын кийишип, Даниэль Үсөнов менен чогуу жүрдү. Мына атылган апрель окуясында курман болгон балдардын наамына канча сөздөрүн айтты, туурабы? Мына тирүүлөй өрттөп атканда Садыркуловду эмне бир сөз айтып койдубу? Мына каркыраны, Көкөтайдын аш өткөн каркыраны казактарга бергендин башында ушуна ким өстүрүп атпайбы? Бир мына Атамбаев ошондо Түрксойдун башчысынын орун басары кылды эле. Анда Атамбаев жөнүндө анда жакшы сөздөрүн айтып аткан. Значит, бул Мадумарга только бийлик керек экен. Бийлик берсе жакшы экен. Мадумар сүйлөп өткөн. Бийлиги жетпей калса бул бүт баарын шыбап туруш керек экен. Ошон үчүн Адахан Кемсебаев, эгер десе өзүң патриот болсоң, мына бабам жөнүндө айтпайсыңбы? Мына бабаны өзбек улутундагылардын баласын төбөсүнө көтөрүп сүйүп атат. Ал эми Кочкорго барганда бир кемпир байкуш Бабановго өзүнүн бир арыз арманын айтайын деп жүрсө, жанында жансасылар сүйрөп барса унчукпай карап турат. Ошондо патриот. Анда ушуларды айтып чыкпайбы андай болсо? Мына Мадумар ушуну айтпайбы? Мына ошол Оганадырдагы өзү да Оштон, ошо өзгөндөн. Именно өзгөндө болгон. 90-жылдар билесиңби? Анан ошондо Мадумар анан Өмүрбек Токтогулович Моголлардын туура эмес, мен Оштон болом, мен өзгөндөн болом. Моголлар туура деп бабамды сындаса мен туура түшүнөт. Анан эптеп эле бийлик асырып калыш керек да. Бул жакшы эмес да. Бийлик асылган эмне болот? Эми бийлик асылган эмне? Эмне болот? Бийлик асылган эптеп баягы өчүн алыш керекпи? Потому что кызматка жетпей калганбы? Ушундай болот. Эми мына Ташиевдер дагы мына Ташиевдер эмне? Ташиев азыр колдоп атат. Мен Ташиев молодец. А Ташиев Өмүрбек Токтогулович бабаны көчөгө ыргытып салбады. Пайдаланып илеп итке салгандай кылбады. Ташиев туура кылды. Мына Коңгантиев да туура кылды деп эсептейм. Анткени Коңгантиев да Атамбаев сабаткан жок аны. Аны жалданган эл, Бакиевдин режимине каршы болгон эл сабат алып барат. Аны Атамбаев менен Сооронбай сабаткан жок. Сен талкылап сабатпады эле деп. Келдибек дагы Келдибек өзүнүн пикири да, ким менен жүрөт, туурабы? Ошон үчүн аларга асылган. Ташиев кимдик асылат? Ташиев азыр жакшы жолго түштү мен ойлойм. Эң акылдуу жолго түштү ойлойм. Потому что Сооронбай Шариповичтер эч качан муну көчөгө таштабайт. Бабанов эмес алар. Айткан сөзүнө турат.